Нурбек Омурбекович, чоң рахмат. Кечиримди сурайм. Мен жазылгамда бир суроону бере алайымчы ушул макулдашуу боюнча. Оптимизация кыласызда туурабы ушул макулдашуу негизинде? Сөзсүз түрдө. Бир мындай жөнөкөй суроо. Министр мырза, сиз айлыкты качан аласыз? Ай сайын? Ай сайын, бирок качан, кайсы убакта? Тыйыр алган убакта эле берет, биз эле бюджеттебиз да. Эң акыркы күндө туурабы? Айдын эң акыркы күндө. Силерге кандай берсе, бизге да ошондой берет. Көпчүлүк ушундай эле айлыкты алат. А эмне себеп менен электросчёттор, вот именно электрический за электричество счёттор. Эмнеге 25-inde, 23-ünde келет? Эмнеге ошону синхронизация кылса болбойт? Дастан Далабаевич, процедурный маселеде Дастан Далабаевич, суроого жооп берилбейт. Жок, жооп берсинчи азыр. Нурбек Омурбекович. Эми туура түшүнүңүз эми. Түшүнүп атам эми, Нурбек Омурбекович, уже бердим, уже азыр жооп берсинчи, жоопту угайымчы, Нурбек Омурбекович. Жөн эле азыр айтышып жүрөбүз да. Жооп берсинчи, бир эле суроо. Мен жыйындан кийин сизге бас барып эле жооп берсем. Жок, айтпайсызбы, эмнеге вот ошону кылса болбойт? Ошол эле макулдашуу негизинде оптимизация кылып. Электронный база болот. Дастан Далабаевич, сиздин кабинетиңизге барып жооп бересиз. Жок, кабинетке керек жок. Эл сурап атса, кабинеттен эл угабы аны. Анда эртерээк кел жазылбайсызбы бияктан? Жазылгам, мен айтып атам го, Нурбек Омурбекович. Жазылсаңыз айтат электе силер. Эми туура түшүнүңүз да эми, мен сизден суранам. Дастан Далабаевич, сиз айтып койсоңуз, сизге жооп берет. Айтып коюңуз эми. Ошол суроого жооп бересизби, министр? Министр мырза, азыр эле кыскача. Дастан Далабаевич, ушул эле сурооңузга жооп берсин, болду ошо менен. Тура, ошол эле суроо. Ушуга жооп берип коюңузчу. Оптимизация кылса болот. Ошон үчүн азыркы убакта неге 23-ünde, 25-inde показания беребиз. Бир инспекторга 1200 абонент бар. Бир күндө баарына счетту жеткирип бере албайт. Ошон үчүн биз азыр баарын караштырып атабыз. Өткөндө суроо берилди эле. Пенсионерлердин пенсия алган убагына, зарплата пенсия алган убагына ошол счетту алып барганга биз оптимизация кылып жасап бердик. Анан калганы бизде өзүңөр билесиңер, бир айдын ичинде төлөш керек. 77 тыйын деген бир ай 30 күнгө эсептелген. 30 күндөн 31 күнгө өтүп кетсең, анда уже 2 сом 16 тыйындан төлөп калат. Ошон үчүн 23-дөн 23-üne чейин 30 күндүн ичинде биз жанагы колдонулган электр энергияга счет беребиз. Жок, сунуш анда. Ай бүткөндөн кийин 1-числондон баштап бербейсиңер. Бул туура эле болот го. Айлыкты мына 30-ында, 31-inde алышат. Сразу төлөп баштайт да. А силер 25-inde алып келип анан пеня түшөт да. Дастан Далабаевич, мен түшүндүм сиздин сунушуңузду карап беребиз. Рахмат. Рахмат, Дастан.